Дизель боюнча КМШ өлкөлөрүндөгү абал. Дизелдик отундун күзүндө кымбаттоосунун негизги себептери. Күйүүчү майдын баасы Россиянын ички рыногунда тартыш болуп жатат. Орусияда 3 ири завод профилактикалык оңдоо иштери үчүн жабылып, күзгү жыйынтыктын убагы башталды. Казакстан сентябрь айынан баштап Россиянын нефтини кайра иштетүүчү заводдорунан дизель сатып алууну көздөөдө. Мунайга болгон баанын өсүшү дүйнөлүк тенденция. Бирок Кыргызстанда КМШ мамлекеттерине салыштырмалуу дизелдик отунга болгон баа арзан. Мисалы, Кыргызстанда дизелдин литри 76 сом, Орусиянын өзүндө 73 сом, Белоруссияда 78 сом, Тажикстанда 94 сом болсо, Арменияда 99 сом, Өзбекстанда 106 сом. Ал эми АИ 92, Кыргызстанда 63 сом, Орусияда дагы 63 сом, Белоруссияда 74 сом, Өзбекстанда 83 сом, Тажикстанда 97 сом, Арменияда 101 сом.